14 күндүн ичинде эжекелер менен ачкачылык жарыялаганбыз. Биз бул ачкачылык менен эч кимди манипуляция кылып, элди жабоорусун деген жокпуз. Биз бизге болгон адилетсиздикти көрсөткүбүз келди. Мен сотторуна дагы, прокурорлоруна да ишенбейм. Мен булардын мыйзамсыз иш аракеттерин мурдатан 2 жылдан бери айтып келип аткандыгым үчүн ушул жерде отурам. Бүгүн мени кармады, 26 адамды кармады, эртең ар бириңди кармады. Бир дагы далил жок 2 айдан бери. Билесиздер, жанагы 22 октябрдагы чогулушту ал жерде чогулушта мен болгон эмесмин. Ошол жердеги чогулушта булар видеодон КТРден массалык маалымат каражаттарынан чыгарган, эсиңиздерде. Бирок ал жерде мен жокмун. Барбайм мен. Мен укугум бар бул жерде сүйлөгөнгө. Укугумду себелей эле. Жок, эмне жетелип атат? Сен билет эмне? Бул 2 адамдын өч алуусу мага болгон. Демек, мендей жаш кыздан өч алып атса, мамлекеттин абалын элестетип койгула. Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Чындыкты айтканда коркпогула. Жок, туруп туруп. Сен ушуна апаң бар, эжелериң бар. Тибет.